мисалы мүмкүн мен өзүмдү ал энд болгон сезем, мүмкүн мен өзүмдү укмуш бир акылман сезем. Нейронный сеттердин ажырашы бул оор процесс. Акыйкаттын эч тиешеси жок, экөө такыр эки башка жакта. Илимий абстракциялар пайда болуп атат, же болбосо ойлонуу категориялар пайда болуп атат. Бирок ал нерсе өзү 2-3 деген нерсе жок да. Ал биздин башыбыздагы нерсе. Биз Саламатсыңар YouTube каналынын көрөрмандары. Силер менен Илим Ураз каналы. Демек, бүгүн келе бир аз комментарийдеги суроолор бар, ошолорго бир аз кыска жооп айта кетели. Илимий акыйкат менен чындыктын айырмасы дейт. Келе бул маселени чын эле ачыктап кетебиз да. Мына өткөндө биз билдик илимий акыйкат деген эмне, туурабы? Мына мен буну айтып атам, бул калемсап деп атам. Мен бир гипотеза, божомол, суждение жүргүзүп атам. Мен ошо суждение, мисалы, бул калемсап дедим. Ушу айтканым илимий акыйкат же болот, же болбойт. Бул илимий акыйкаттын альтернативасы жаңылышуу, туурабы? Мен же чындыкты, же илимий акыйкатты айттым. Бул объектке жараша болду, ооба, калемсап болуп чыкты. Же мен жаңылыштым, бул карандаш болуп калды. Мен жаңылыштым. Бул тааным теориясы, илимий акыйкат тааным теориясынын категориясы, биз билебиз. Эми бирөө келип айтып атат, мен эле айтып атам, бул карандаш деп атам. Бул калемсап турбайбы? Мен үйдөчү кудду ушундай карандашым бар да, мен ойлодум бул карандаш. Кечиресиз, мен ойлодум бул карандаш. Мен жалган айткан жокмун. Мен чын эле ойлоп турмун, бул карандаш деп турмун. Мисалы. Бул чындык. Башкача айтканда, бул менин бул объектке, мен чындыгым бул объектке мындайча айтканда тиешеси деле жок. Мен айткан сөзүм мага тиешеси бар. Менин ойлорума, менин ички сезимиме тиешеси бар. Ошентип чындыктын каршысы жалган. Чындык менен жалган этикалык категория болуп калат. Мисалы, юристтер жакшы билет, правдивое показание, ложное показание деп, экөөнүн айырмасы чоң. Ошентип чындык менен илимий акыйкаттын эч тиешеси жок, экөө такыр эки башка жакта. Мындайча айтканда, бирөө Lexus болсо, бирөө Тор айгыр да. Бул экөөнүн бири-бирине тиешеси жок. Албетте жөнөкөй күнүмдүк жашообузда айта беребиз. Чындыкты айт, акыйкатты айт, анан президенттен акыйкат сурайбыз, жана башка. Бирок илимий сөз менен айтканда, илимий акыйкат башка, чындык менен жалган башка. Бул этиканын категориясы, бул тааным теориясынын категориясы. Эми үчүнчү суроо, илимий теориялык изилдөө, илимий теориялык ойлонуу деген эмне? Бул жакшы суроо. Илимий теориялык ойлонуу биз өткөндө түшүндүк, туурабы? Практикалык жак менен, практикалык таануу менен келип адамзат, эмпирикалык таануу менен келип, ал да бөксө болуп калат. Ошол себептен илимий теориялык изилдөөнүн кажети пайда болгон да, ошентип илимий теориялык изилдөө пайда болгон. Деги эле тааным теориясыны, адамзаттын тааным теориясы кандай болду эле деп кызыксак, жөн эле биз кичинекей бала ымыркайды карасак болот да. Деги эле адамзат төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин таануу менен алек. Бүт болуп аткан процесстер, бул кубулуштарды көрүп, кулагы менен, көзү менен бунун баары таануу да. Адам баласы төрөлгөндө көзү да көп жакшы көрөт, кулагы да көп укпайт, туурабы? Акырын-акырындан булчуңдары деле мындай карма албайт, мындай оюнчукту берсең, оюнчукту да карма албайт. Ошентип бара-бара ал түртүнө баштайт. Бара-бара тиги аркасынан ичине оодарылат, анан кайра мындай оодарылат. Ошентип колуна тирене баштайт, тизесине тиренет. Анан бала жөргөлөй баштайт. Мына мисалы кыргыз тилинде аябай жакшы айтат да, эмгектенет деп. Кичинекей баланы жөргөлөп атканда эмгектенип атат дейт. Бул абдан туура да, себеби чынында эле буга чейинки кылып аткан иш аракеттери бул примитивдүү бир-эки комплекс, бир-эки булчуңдардын эле тырышуусу болгондо, же түртүнөт, же буту менен тебинип оодарылат кичинекей бала. Же жөн эле тебине берет буту менен, же кол менен эле түртүнө берет, болду. Эмгектенгенде төрт аяктагында тизесине туруп кол менен турганда, бул уже бала координация жасайт да, колун биринчи бул колду алам, анан бул колду, анан тизени тартам деп. Бул чынында эле эмгек.
Эми ошентип бала өсө берет. Мисалы кичинекей бала чоңоюп келатат, кичинекей балага айтпайбыз да, мисалы жөн эле аты мамасы жөн эле айтат, ох болот, тийби ох болот. Эмне ар жакта печкабы, утюгбу, кайнак суу, аны билбейт. Балага жөн эле ох болот деп эле айтабыз. Бала билет ох дегенди, ох тийбеш керек экен деп. Пых болот деп айтабыз. Ошонун баары адамзатты, байыркы адам ошонун баарын өтүп чыккан да. Өзүнүн өнүгүүсүндө ал кашкыр болобу, аю болобу, жол борс болобу, пил болобу, аны баарын мындай бир коркунуч экенин түшүнгөн. Анан кийинчерээк ага уже сөз бере баштаган. Бул пил экен, бул кашкыр экен, бул жол борс экен деп. Ошондой эле кичинекей бала, бул печка экен дейт, бул чайник экен дейт, бул батарея дейт, бул утюгдан тийбеш керек экен деп. Ошентип бала кандай өнүксө, адамзаттын тарыхында тааным теориясы дал ошондой өнүгүп келген да. Бара анан бала илимий окута баштаганда бала илимий теориялык абстракцияларга менен душар болот. Мисалы, бала өзү кандай таанып келсе практикалык, бала билбейт да, мисалы жөрмөлөп келатат, ал колуна эмне албасын, баарын оозуна салып көрөт. Биринчи мындай кармайт, мыжыйт, көрөт, анан оозуна салып, башканы таануу сезими жок да. Илимий теориялык изилдөөсү жок баланыкы. Ал баарын ошентип кармайт, анан тиштеп көрөт, оозуна салып көрөт, ал ушинтип тааныйт да. Ушундай практикалык таануу да. Эми адамзатта да ошондой практикалык таануу болгон. Эми адамзат өзүнүн өнүгүү жолунда практикалык таануу жетишсиз болуп, айла жок илимий теориялык маселелерди чечкенге мажбур болуп атат да. Мисалы журт менен көчүп атат, байыркы көчмөн элдер. Анан баары бир илимий теориялык маселени чечиш керек болчу да. Ашууну өтө алабызбы журтубуз менен, малыбыз менен, же коктун аралап кетебизби деген маселелер чыга баштайт баары бир. Же болбосо ошол эле байыркы Египетте жана Нил таштыктаганда Нил ташып кайра суусу ордуна келгенде ошо жерлердин чек аралары бөлүнүп калчу. Анан дыйкандарды талашып билбей калышчу да кимисинин жери экенин. Ошол себептен ошол замандын бийлиги, ошол заман акылмандары геометрияны ойлоп табатышат. Гео жер, метр ченөө деп. Ошентип геометрия пайда болуп атат да. Ошентип мисалы мына илим пайда болуп атат. Адамзаттын мажбурлук муктаждыктарынан да. Ошентип бара адамда илимий абстракция болуп атат. Илимий абстракциялар пайда болуп атат. Же болбосо ойлонуу категориялар пайда болуп атат да. Мисалы, ал эмне демек? Мисалы, сандын пайда болушу. 1, 2, 1 деген эмне? 2 деген эмне? Мисалы, 1, 3 дедик. Бул эмне? Бул сан, бул математикалык абстракция, илимий абстракция да. Табигатта 1, 2 деген нерсе жок да. Табигатта 1 калемсап бар, 2 калемсап бар. Бирок ал нерсе өзү 2, 3 деген нерсе жок да. Ал биздин башыбыздагы нерсе, биз ойлоп таап атабыз аны. Башкача айтканда, адамзат өзү илимий абстракция ойлоп таап атат да. Мисалы, математика илимин алалы. Бул математика өзүнүн модельдери бар, жана башка. Бирок математика бул ааламды таанууда бир гана үзүндүсү эле. Мисалы, математика тилинде 1ге 1ди кошсок 2 болот. Ал эми табигатта мисалы 1 тамчы сууга 1 тамчы сууну кошсок канча болот? 2 деп ойлошубуз мүмкүн, бирок биз билебиз, табигатта 2 болбойт. Табигатта 1 чоң тамчы болот. 1 тамчы сууга дагы 1 тамчы сууну кошсоңор 2 тамчы мынтип туруп калбайт да. Ал эки кошулат да 1 чоң тамчы болуп калат. Же болбосо 1 коёнго 1 коёнду кошуп, мисалы бир убакытты 6 ай берип койсок, 2 коён болуп калбайт да. Бирөөсү ургач болуп, бирөөсү ургач болуп калса 5-6 коён пайда болуп кетет 6 айда, туурабы? Ошентип математика бул ошо бизде ааламды изилдөөнүн бир абстракциясы. Ошентип биз өзгө адамзат абстракцияларды ойлоп таап атат, илимий абстракцияларды. Мисалы, кыймыл деген эмне? Кыймыл деген. Кыймыл биз билебиз, кыймыл бул ошо нерсенин өз сыпатын сактап, бирок өз ордун же турган жайын мындай алмаштыруу да. Мына кыймыл кайсы бир убакыт ичинде, же мына кыймыл. Эми табигаттын өзүндө кыймыл деген жок да, туурабы? Бир нерсе кыймылдайт, же менин колум кыймылдайт, же бул нерсе кыймылдайт. Өзүнөн өзү кыймыл деген нерсе жок да. Кыймыл сөзсүз бир материяга тиешелүү нерсе.
мындайча айтканда илимий категория, ойлонуунун категориясын жаратып атабыз өзүбүз, адамдар өзүлөрү. Эми бул категориялар кайдан пайда болуп атат? Бул деле баягы өзүнөн өзү келип калган жок да. Бул да ошо жашоонун ирети менен, жашоонун муктаждыктары менен келип атат да. Байыркы адамдар мисалы тиякта аюу өлүп жатса, тиги кичүүсүнө бар текшерчи дейт, тиги өлүкпү же качалуу, мындай өтөлү барып көрчү дейт. Бирөө барып көрүп, ал өлүк эмес, тирүү экен дейт. Тирүү, сен кантип билдиң тирүү? Кыймылдап атат дейт, мындайча айтканда. Эми ушул сымал кыймыл деген түшүнүктүн пайда болушу зарыл эле да. Ошентип кыймыл деген түшүнүк пайда болуп атат. Ошондой эле ылдамдануу, көп, аз, бул баягы илимий категорияларда, бул мындайча айтканда ойлонуунун категориялары. Эми ушундай нерселерди адам өзүндө жаратып атат. Себеби илимий ушундай жаратуулардын эсебинен ушул нерселерге таянып, ал илимий теориялык изилдөөнү жүргүзөт кийинчерээк. Мына биз да ушинтип ойлонобуз да, өзүбүздүн ойлонуубузда, ой жүгүртөбүздө илимий абстракцияны колдонобуз, илимий негизи ойлонуунун категорияларын изилдейбиз. Bunun баарын философия илими изилдейт да. Кандай, эмне, кантип таанып атат, вообще адамдын таануусу кандай жүрөт дегендей. Ошентип бир тыянак чыгарып көрөлү. Биз түшүндүк, таануу мындай примитивдүү жүрөт, туюу сезимдер менен кол, сезүү, угуу, көз дегендей. Андан кийин кичинемерээк кийинки баскычыбыз эмпирикалык таануу болуп атат, тажрыйба менен таануу. Мисалы буну көрүп, эмне экен деп жазып көрүп, бул калемсап экен деп дегендей. Эми таануунун эң жогорку баскычы бул илимий теориялык ойлонуу. Ошентип ойлонуу, жалпы эле өзү эле ойлонуу бул таануунун эң жогорку баскычы болуп атат. Эмне үчүн бул ушунчалык өнөмдүү? Биз эмне гана кылбайлы, кандай гана кылбайлы аракетибизди, ар бир кадамыбызда, ар бир секундабызда биз ар дайым маселе чечип турабыз, ар дайым теңдеме чечип келебиз. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Кайсы маалда үйгө барам, эмне гана кылбайлы, анын баары чечим чыгаруунун эсебинен. Эми ошо чечим чыгаруу таануунун эсебинен. Эми биздин эң жогорку таануубуз бул ойлонуу. Ошо ойлонгонубуздан биз чечим чыгарабыз. Мындай отуруп машинама отуруп барайын, же маршрутка менен үйгө барайын. Эмне гана албаңыз жашооңузда, кайсы кадам болбосун, кайсы ой, кайсы чечим чыгаруу, кайсы кыймыл аракет болбосун, анын баары таануунун эсебинен болот. Башкача айтканда ойлонуунун эсебинен келип чыгат. Ошентип таануу, ойлонуу, туура ой жүгүртүү, туура таануу катары өтө чоң мааниси, баалуулугу өтө чоң, өтө өнөмдүү. Ошол үчүн тааным теориясын билүү өтө бизге керек нерсе. Силер ушуга чейин мени көрүп атсаңар, силерге чоң рахмат. Себеби тааным теориясы өтө эле оор маселе. Бүгүн буну мектепте улуу же университеттен окутпайт деп деле айтып койсо, окутат албетте философия сабагынан. Бирок сааттары өтө аз болгон үчүн бул нерселерди жеткизе биздин мугалимдер түшүндүрүп бере албайт. Себеби сааты аз. Ошол себептен ушунчалык орусча айтканда скучный, нудный нерселеримди угатканыңарга рахмат. Жана ошону менен бирге катталыңыздар, ушу видео роликтерди таркатканга жардам бериңиздер. Себеби илимсиз эч бир маселени биз чече албайбыз. Бул илимдин алипелери, негизи эле ар бир гана каалаган илимибизди албай, келечек эч кимге белгисиз, туурабы? Ал илимдин фундаменти бул тааным теориясы болуп чыгат. Тааным теориясыз биз эч бир нерсени талдап чече албай калабыз. Коомдук маселе болобу, эмне болот? Ошол себептен жардам бериңиздер ушу видеону таркатканга. Лайк басыңыздар, катталыңыздар, жана көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.